Адамдын кемчиликтери кээде эң күчтүү тарабы болушу мүмкүн. Бирок негизгиси бул кемчилик башыбызда болбосун. Японияда 10 жаштагы бир бала авариядан улам сол колунан ажырайт. Баланын кичинекейинен чоң бир кыялы бар эле. Чоңойгондо эң мыкты дзюдо чебери болгусу келчү. Сол колун жоготуу менен бул кыялына жете албашын ойлогон баласынын оор депрессияга түшүп калганын көргөн атасы Япониянын белгилүү бир дзюдо мугалимине алып барып, эмне кылса болоорун сурайт. Мугалим балаңды алып кел, бир көрөлү дептир. Эртеси күнү уулу менен атасы мугалимдин алдына барышыптыр. Мугалим баланы байкап көрүптүр да, макул, эртең буюмдарыңды алып кел, алектенип баштайбыз дептир. Эртеси күнү бала келгенде мугалим ага бир аракетти көрсөтүп, ушул аракетти ыкманын үстүндө иште дептир. Бала бир жума бою ушул ыкманын үстүндө иштептир. Мугалимдин жанына келип, бул ыкманы жакшы үйрөнүп калдым. Мага башка ыкма көрсөтөсүзбү? Дептир. Мугалимдин жообу: иштөөнү уланта бер деген сөз болуптур. Ошентип 2 ай, 3 ай, 6 ай өтүп баланын мектептеги 1 жылдык убактысы бүтүп калыптыр. 1 жыл бою ушул бир эле ыкманы кайталай бериптир. Мугалимдин жанына кайрадан барып, агай, 1 жылдан бери ушул эле ыкманы кайталап жатам. Жакшы да жасап калдым. Мага башка ыкманы үйрөтөсүзбү? Сен ушул эле ыкманы жакшылап кайталай бер уулум. Убагы келгенде жаңы ыкмага өтөбүз деп жооп бериптир. Ошентип 3 жыл, 5 жыл өтүп баланын мектептеги убактысы бүтө баштаптыр. Бир күнү мугалими жанына келип, даяр бол дептир. Сени чоң бир турнирге жаздырып койдум. Эртең мелдешке чыгасың дейт. Жигит таң калып калат. Колу жок болгону аз келгенсип, дзюдонун бир эле ыкмасын билет. Белгилүү дзюдочулар катышкан турнирде жеңип алуу мүмкүнчүлүгүнүн такыр жок экенин ойлонот. Бирок мугалиминин сыйлагандыгы үчүн эч нерсе дей албайт. Турнирдин алгачкы күнү жигит биринчи мелдешке чыгат. Атаандашына билген бир эле ыкмасын колдонуп жеңип чыгат. Экинчи, үчүнчү мелдешке, андан соң жарым финал, толук финалга чейин жетет. Финалда жигиттин каршылашы катары өлкөнүн 10 жылдан берки чемпиону чыгат. Муну көргөн жигит чыдай албай устатынын жанына жүгүрүп барат. Устат, ушул эле чейин келдик. Бирок атаандашыма бир карасаңыз, менин болсо бир колум жок. Анын үстүнө бир эле ыкманы билем. Ушунчалыгы мага жетет. Чыгып уят болбой эле коеюнчу, уруксат берсеңиз, турнирден өз каалоом менен баш тартайын дейт. Болбойт, дейт устаты. Өзүңө ишен, дагы мушташ. Жеңилсең да намысың менен жеңил дейт. Айласыз мелдешке чыгат. Мелдеш башталат. Жигит дагы билген бир эле ыкмасын кайталайт да, атаандашын жеңип чемпион болот. Медалды алган соң устатынын жанына жүгүрүп барат да, устат, бул кандайча болуп кетти? Бир колум жок, бир эле ыкманы билем. Кантип мен жеңип калдым дейт. Уулум, 10 жылдан бери ошол ыкманын үстүндө иштедим. Ушунчалык көп иштедиң, аракет кылдың, эми дүйнөдө ал ыкманы сенден жакшы билген эч ким жок. Бул биринчиси. Экинчи болсо, ал ыкмага каршы бир гана ыкма бар. Ал үчүн каршылашың сенин сол колуңдан кармашы керек эле. Бул окуяны айткан адам сөзүнүн аягына ушуну кошумчалап кетти.